Кыргыз тили 4-класс 1-сабак. Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алдыңар? Баары жакшыбы? Көңүлүңөр тынчпы? Анда сабакка көңүл буралы. Урматтуу окуучулар, силерге ийгилик. Сабакка конт коюп, жакшы баа алганга аракет кылгыла. Сабактын темасы саламдашуу, коштошуу. Бүгүнкү максаттар: саламдашуу, коштошуунун түрлөрүн колдонуу, жазуу, диалог түзүүгө машыгуу жана улууга урмат, кичүүгө ызат кылуу тарбиясын үйрөнөбүз, кабыл алабыз. Жаңы сөздөргө көңүл буралы, дептериңерди алып чыгып даярдап койгула. Мени менен чогуу окугандан кийин сөзсүз түрдө жазып койгула. Анда эмесе баштадык. Амансызбы? Здравствуйте. Аманчылык. Здравствуй. Көрүшкөнчө. До встречи. Эми төмөнкү сөз айкаштарды окуйлу. Балдар, чоң ата менен, чоң апа менен, тай ата, тай эне менен кантип учурашыш керек? Азыр билип алабыз. Амансызбы, чоң ата? Амансызбы, чоң апа? Амансызбы, тай ата? Анан биздин чоң апа, чоң ата, чоң эне, тай аталарыбыз кантип жооп берет? Мындай кылып жооп берет экен. Аманчылык, балам. Аманчылык, кызым. Эркелетүү иретинде аманчылык айланайын. Ал эми коштошууну үйрөнөлү. Кантип коштошот? Антон, көрүшкөнчө. Бермет, көрүшкөнчө. Айбек, көрүшкөнчө. Например, Антон, до встречи. Эсиңерге туткула. Эгер жашыңар тең болсо, мынтип сурасаңар болот. Сабина, ден соолугуң кандай? Эгер силерден улуу болсо, мисалы, чоң атаңар болсо, чоң ата, ден соолугуңуз кандай? Деп сурайсыңар. Көнүгүүгө көңүл буралы. Экинчи көнүгүү диалогту ролдоштуруп окуйлу. Балдар, образга кирип, үнүңөрдү катуураак чыгарып, окуй баштайлы анда. Амансызбы, чоң ата? Аманчылык, кызым. Ден соолугуңуз кандай? Жаман эмес. Өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшы барыңыз, чоң ата. Жакшы бар, балам. Мени менен кошо окудуңарбы, балдар? Азаматсыңар. Эми жакшылап, бул тема абдан маанилүү, ошондуктан конт коюп окугула. Уңгу бул сөздүн негизги маани берүүчү бөлүгү. Мисалы үчүн китеп, китеп дегенде түшүнүп атасыңар эмне экен? Бул биз кандайдыр бир окуя, же болбосо маалыматты биз эмнеден алабыз? Китептен алабыз. Ал эми мүчө бул уңгуга улануучу, кошумча маани берүүчү бөлүк. Мисалы үчүн китептер дедик. Китеп эмне экенин билебиз. Ал эми тер деген бул мүчө. Китеп, тер деген мүчө аркылуу биз бул жерде бир гана китеп эмес, бир канча китеп экенин билип жатабыз. Бул демек кошумча маанини берип жатат. Основа, уңгу. Это часть слова без окончания. Окончание, мүчө. Это изменяемая часть слова, служит для связи слов в предложении. Уңгу, основа, мүчө, окончание. Балдар, уңгудан гана турган сөздөр булар. Мектеп, китеп,
жан, парта, айыл. Ал эми мүчө уланган сөздөр партада, айылга, шаарга, дептерди, мектепке. Байкасаңар, акыркы кызыл шрифт боелгон, кызыл менен боелгон шрифттер бул мүчөлөр. Кошумча маани берип жатат, Эми үйгө тапшырма. Төмөнкү сөздөрдү уңгуу мүчөгө ажыраткыла. Мисалы, бактар комуздуу деп мүчөгө бөлүнгөн, ортосуна сызыкча менен бөлүнүп турат. Силер да ушул мисалдагыдай кылып, төмөнкү сөздөрдү уңгуу мүчөгө бөлүп жазгыла. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө силерге ийгилик каалайм.